Erkeksиңби деген нерсе бар эркектердин ичинде. Эркексиңби деп, эркекпиз го деп баняда бири-бирин көрүп жылаңач болуп жүрө берет да. Кийинип алса, неге кийинип алгансың деп суроо берип атат. Неге кийинбешим керек? Эркекпиз го жылаңач жүрө берчи дейт. Баняда ушундай. Эркексиңби дегени же эркекпиз го дегени бардык нерсеге уруксат деген эмес. Духуң барбы дейт кээ бирөөлөр. Ушундан да коркосуң, духуң барбы дейт. Сен духуңду шайтанга иштетпейсиңби? Духуң болсо шайтанды жеңчи, көрөйүн. Сен багымдатта өзүң текшерип ал духуң кандай экендигини. Духуң бар жок экендигини, канча пайыз экенин багымдатта өзүң текшерип ал. Багымдатта күнүмсүз калтырбасаң сон болуп окуп атасыңбы багымдатта? Демек духуң вагон экен сени. Каалаганда окуп, кээде окуп калып, кээде аташып туруп кетип, ошондо окуп кала турган болсоң, духуң сеники ошончолук эле. Дух барбы, эркексиңби? Урбайсыңбы? Чекпейсиңби? Эркекпиз го эми деп эркексиңби деген нерсе эркектердин арасында бар. Эркекчиликте болуп турат да. Зына кылып коюп эркекчиликте болуп турат да дейт да. Bir kızı zorlop koyup erkekçilikte bolup turat da, bir arak içip koyup erkekçilikte bolup turat da, erkekpiz go деген ушинтип өзүнө шылтоо издейт да. Ме өзүгө өзү автоматтык түрдө шылтоону издейт. Шайтан берет. Бул сөздөрдү айтып каалаган нерсе мүмкүн дегени тозокто күйбөй каласың, бейшек кирип кетесиң деген маселе жок бул сөздүн аркасында. 20 мүнөттүк рахаты деп 20 жыл тозокто калып кетпе. Ар кандай шылтоолорду эркекпиз го, духубуз бар го, башкабыз го деп көчө биздики го деген эркектерге урматтуу жигиттер ойлоңула. Ойгоңула. Эркекпиз го деген нерсе жок. Же антип бизде мисалы кээ бирөөлөргө жакшы нерсени айтасың. Жакшылыкты айтсаң, таксыр болбочу, таксырды жакпачы, көр таква болбочу, молдоке болбочу. Кече эле ушундай элең го. Молдонун айтканын кыл, кылганын кылба деп ушуну айтат экен да деп кээ бирөөлөр бир кемчилик издеп, кече эле башкача элең, бүгүн башкача болуп калдыңбы деп дароо бир тескерисинен келет да. Бүгүн жакшы болуп калыптыр. Өзгөрүп калыптыр ал деген ой пикир жок. Дароо таксыр боло бербечи, молдо боло бербечи өзүңчө деп 21-кылым азыркы кылым ушундай болуп калды, бирөөгө жакшылык айтсаң таксырды жакпа, молдону жакпа дей турган адамдар болуп калды да. Сага күйгөн сени сүйгөн үчүн айтып атат ал сөздөрдү. Эң жакшы адам сен сүйө турган адам. Бул сени Аллага чакырган адам. Сени чындап сүйөт экен. Кеттик кыздарга. Кеттик клубка деп атабы? Бул шайтандын досу. Шайтанга дос болдуң дегени сен.